Теңир Ыбрамга минтип айтты. Бул жерди сенин ээлигиңе берүү үчүн сени Ур-Каздимдиктердин Ур-Каздим шаарынан алып чыккан Теңир менмин. Ыбрам андан: "Эгедер Теңирим, мен бул жерге ээ болорумду эмнеден билем?" деп сурады. Теңир ага мындай деди: "Мага 3 жылдык кунаажын, 3 жылдык ечки, 3 жылдык кочкор, бактек жана жаш көгүчкөн алып кел." Ал анын бардыгын алып келип экиге бөлүп, бөлүктөрдү бири-биринин тушуна койду. Канаттууларды гана бөлгөн жок. Ошондо тараптарга жырткыч куштар жабалактап учуп келишти, бирок Ыбрам аларды кубалап турду. Күн батаарда Ыбрамды катуу уйку басты. Ошондо аны үрөй учурган коркунуч менен коюу караңгылык каптады. Ошондо Теңир Ыбрамга мындай деди: "Билип алгын, сенин укум тукумуң бөтөн жерде келген эл болот. Аларды кул кылып 400 жыл эзишет. Бирок мен аларды кул кылган элди жазалайм. Ошондон кийин алар ал жерден көп мал мүлк менен чыгышат. Ал эми сен ата-бабаларың жаткан жайга тынчтык менен кетесиң. Жакшы карып көргө коюласың. Бул жерге алардын 4-чү тукуму кайтып келет. Анткени аморлуктардын мыйзамсыздыгы чегине жете элек." Күн батары менен караңгылык каптап, мештен чыккан түтүндөй болгон түтүн менен от жалыны экиге бөлүнгөн жандыктарды аралап өттү. Бул күнү Теңир Ыбрам менен мындай келишим түздү: "Мен сенин укум тукумуңа бул жерди Мисир дарыясынан тартып улуу Эфрат дарыясына чейинки Кениликтердин, Кеназдыктардын, Кадмонитсалыктардын, Хеттиктердин, Периздиктердин, Репалыктардын, Аморлуктардын, Канаандыктардын, Гиргештиктердин жана Жебустуктардын жерин бердим." 16 бөлүм. Ыбрамдын аялы Сара төрөгөн жок. Анын Ажар деген мисирлик күңү бар болчу. Сара Ыбрамга мындай деди: "Теңир мени төрөбөс кылып койду. Менин күңүмдүн үстүнө кир. Балким мен андан балалуу болормун." Ыбрам Саранын тилин алды. Ошентип Ыбрамдын Канаан жеринде турганына 10 жыл болгондо, Ыбрамдын аялы Сара Ажар деген мисирлик күңүн күйөөсү Ыбрамга аялдык алып берди. Ал Ажарга жакындады, анын боюна бүттү. Боюна бүткөнүн билип, ал мырзайымы Сараны жек көрө баштады. Ошондо Сара Ыбрамга мындай деди: "Менин таарынчыма сен күнөөлүсүң. Күңүмдү сага бердим эле. Ал болсо өзүнүн боюна бүткөнүн билип, мени жек көрө баштады. Экөөбүздүн ортобузга Теңир өзү калыс болсун." Ыбрам Сарага мындай деди: "Мына, күңүң өз колуңда. Эмне кылам десең өзүң бил." Ошондо Сара Ажарды кысымга ала баштады. Ажар андан качып чыкты. Теңирдин периштеси аны чөлдөгү булак суусунун жанынан, Шурга кеткен жолдогу булактын жанынан тапты. Анан ага мындай деди: "Ажар, Саранын күңү, сен кайдан келдиң? Кайда бара жатасың?" Ал: "Мен өзүмдүн мырзайымым Сарадан качып бара жатам" деп жооп берди. Теңирдин периштеси ага мындай деди: "Мырзайымга кайра бар да ага баш ий. Укум тукумуңду көбөйткөндөн көбөйтөм. Көптүгүнөн санап чыккыс болот." Теңирдин периштеси ага дагы мындай деди: "Азыр сенин боюңда бар. Уул төрөйсүң. Атын Исмайыл деп коесуң. Анткени сенин кайгы муңуңду Теңир укту. Ал эл арасында жапай эшектей болот. Ал баарына каршы, баары ага каршы болот. Ал өз бир туугандарынын жанында жашайт." Ошондо Ажар: "Бул жерден мени көргөндүн изин чын эле көрдүм" деп өзүнө сүйлөгөн Теңирге мындай деп ат койду: "Сен мени көрүп турган Кудайсың." Ошол үчүн ал булак Бейир Лакай Рои деп аталат. Ал Кадеш менен Береттин ортосунда жайгашкан. Ажар Ыбрамга уул төрөп берди. Ыбрам Ажардан төрөлгөн уулуна Исмайыл деп ат койду. Ажар Ыбрамга Исмайылды төрөп бергенде Ыбрам 86 жашта эле. 17 бап. Ыбрам 99 жашка чыкканда Теңир ага келип мындай деди: "Мен кудуреттүү Кудаймын. Менин алдымда түз жүр, кемчиликсиз бол. Мен сени менен келишим түзөм, сени абдан көбөйтөм." Ошондо Ыбрам жүз төмөндөп чыгылды. Кудай аны менен сүйлөшүүсүн улантып мындай деди: "Сени менен түзгөн менин келишимим бул мен. Сен көптөгөн элдердин атасы болосуң. Сенин атың мындан ары Ыбрам эмес, Ыбрайым болот. Анткени мен сени көптөгөн элдердин атасы кылам. Мен сенин тукумуңду абдан көбөйтүп, сенден элдерди чыгарам."